Ак булутту аралап ай баратат. Сиз мас болуп калган жаксызбы? Өткөн айтып атпаймынбы, чай ичейин деп заваркасын таппай койдум, чын. 300 долларга тизип 300 доллардан тизип койдум депчи. Ал мен уктум, бирок жүрөгүм аябай катуу тийди. Дагы Кыздар менен мушташып көрдүңүз беле? Кудай астасын, жок. Биз мындайга ишенбейбиз. Асманда жылдыз көппү, жерде кыргыз көппү. Жок, түкүрдүңүзбү? Жок, эми жок, түкүрдүм, бирок Азыр бардыңыздар, кысалга жакын келиңиздер, даяр туруңуздар. Себеп дегенде бүгүнкү келген мейманыбыз бардыңыздарга мындай бир шок абалын болот болуш керек, абалында болот болушуңуздар керек. Анда эмесе, айымдар жана мырзалар, кыздар, балдар бардыңыздарга ысык салам айтып, бүгүнкү дароо эле биринчи конокубузду тааныштыралы. Ырчы, тамада, актер, бизнесмен, көп жылдан бери шоу бизнеси көрүнбөй калды. Сэма Бомба, Сэма 90-60-90. Анда эмесе, тозоңуздар, Сэма мырза бүгүн бизге түз эфирде New TV Show программасында. Ырдап кечке ушунда. ырдапты. Бул жакта камера. Бомба, бомба. Сөздөрдү унутуп калыптырсызбы? Буларды күткөн эмес, Күткөн эмес. күткөн эмес. 90-60-90 менин фигурам. Мында кепканы кийип алыш керек да, мага түчү кепканы. Бардык телегөрүүчүлөргө сенсация катарында бүгүн бизде конокто биз күткөн Сэма мырза келди. Бардыгыбыз күткөнбүз. Мынакей бүгүн студиябызга убакыт алып эми келип берди. Анда эмесе WhatsApp номерине жазыңыздар, чалсаңыздар болот, линия бош, бардыгыңыздарды күтөбүз. Сэма байке эмне жоголуп кетти? Кайрадан чыгармачылыкка кайрылып келеби? Рахмат Сэма байке, красавчик, рахмат деген экен. Чоң рахмат сизге да, чоң таазим кылабыз. Эми мындай Арсен, чындыгында туура эле 5 жылдай болуп калды, 5-6 жыл болуп калды. Чыгармачылык жаатында тыныгып алып калдым. Бир аз ошол кичине баягы бизнес деп коебуз, эми бул общий айтылганда, бирок жеке ишкер жаатында да мындай бизнестин жакшы болот экен. Анан ошол негизи бул менин негизги максатым, негизги у меня цель была ошондой эле да, негизи. Бизнес болчу. Билбейм ошону. Анан ошол жакшы көрөт элем. Ошол жаатында жүрүп чыгармачылыктан бир аз алыстап кеттим, бирок ушунчалык кубанып, ушунчалык сүйүнөм, себеби баягы сени жоктоп, Сэма тигже кактасың, жоксуң го десе, мындай сүйүнүп кубанасың да, аябайчы. Буга чейин бир интервьюлардан көрүп калдым. Ошол бизнеске эмне түрткү болду деп сурап берген экен. Ошол тойдогу болгон бир окуя болгон экен. Ошол боюнча эсеп кетсек, эмне болгон окуя болду эле? Негизинде болгон. Биздики ошо намыска тийип койгон бирөө. 2005-2006 жылы биз чыгып жүргөнбүз, жалпы эле биздин досторубуз. Анан кийин эле ошо силердей жапжаш эле мындай татнаска болуп эле жүргөн кыздарыбыз деле, балдарыбыз деле, анан эле бабушка таанып алып мындай сүйөт элем да. Мен өзүм жумушум ушунчалык жагып сүйүп ырдаган мага аябай жагат. Ал кезде ырчы болчуңуз. Ооба, ырдайт. Бизнеске кире элек жок, болчуңуз. бизнес жаатында только ырдайт элем, чыгармачылык жаатта. Анан жакшынакай эле жаман оюм жооп эле турса эле бир 2-3 метр алдымда эле бирөө мындай бир аз маспы же кызып калганбы иши кылса башкачараак да. Анан кызына жанында дос кызы барбы, тойдо да, анан мен мактангандай сымал айттыбы иши кылса, сен бул ырчылар, эми жанында ырчылар бар да, айтпай эле коеюн. Алар азыр Кыргызстандын эң чоң мега алдыңкы ырчылары. Анан баарын 300 долларга тизип коем деп коем. 300 долларга тизип коем. 300 доллардан тизип коем депчи. Ал мен уктум, бирок жүрөгүм аябай катуу тийди. Баягы билбейм, мага акчадан да бардыгынан да намыс жогору турат да. Анан кандайдыр бир убакытта бир настроением түшүп калды. Анан эми баргандан ырдаш керек деп ырдадык, ырдагандан акчасын алгым келбейт. Анан акчасын бердим, алгым келбейт. Эми мен да араң алып мындай настроением түшүп калды да, чынында элечи. Анан бирок ичимден айттым, эми макул, эми бул
ошондо кыскара жашайбыз, бирок Мен да бизнесмен болом деп. сен де бизнесмен боло алам, бирок сен эч качан менде ырчы боло албайсың деген да. Өзүм ошентип айткам да. Ошол баланы азыр тааныйсызбы да, көрүп Жок, калдыңыз? эми ал мындай эле жөнөкөй эле тааныбаган эле бала эле да. Баягы интеллект деле бардык жагы деле төмөн болуп калышы мүмкүн менде. Кудайга шүгүр, бул менин келинчегим. Аты Чолпон. Бул сүрөттөр силерде бар экен да. Биздин жумуш ошол да. Азаматсыңар. Бул менин үй бүлөм, тетил кызым Аяна. Андан кийин Байел, улум Сейтек мектепте окуйт, 5-класс. Аяна 12-гимназияда 7-класста окуйт. Мен кичинекей Козу деп коем, Элхан. Эркетайым да. Ошо, бул менин үй бүлөм. Эң кичүүсү бала ошондо. 2 уул, 1 кызым бар. Жакшы, жакшы. Бул мужская команда, бизде үйдө ушундай 2 жакка бөлүнүп алабыз. Эркектер, кыздар депчи. Эркектер көбүрөөк. Биз бул быйыл эми Кыргызстандын жерлери эң сонунда, дүйнөдө эң кооз, эң таза, абасы таза. Мисалы керемет да, карабайсыңарбы? Көлдөр жетебиз. Кийинкиси. Жаңы закон чыккандан бери түкүрдүңүзбү? Негизи бул законго чейин эле бул түкүргөн жок. Түкүргөн деген бул адепсиз деп ойлойм. Бул закону жок деле ар бир адамдын жүрөгүндө мыйзам болуш керек. Жок, түкүрдүңүзбү? Жок, эми жок, түкүрдүм, бирок адам болуп түкүрөсүң, бирок эми бул коомдук жерде эмес да. Чынындачы ал бул коомдук жерлерде түкүрүүдөн бул туура эмес деп ойлойм. Ошондо жаңы мыйзам чыккандан бери түкүрө элексиз? Жок, эми ал мыйзамга чейин эле түкүрө элек болсоң, эми коомдук жерлерде түкүрбөйм эч качан, бирок баягындай түкүрүлө турган жерлер болсо түкүрөм. Пакет алып алба жаңы. Азыр текшеребиз. Жаңы мыйзам чыккандан бери Сама мырза түкүрдү же түкүргөн жокпу? Бул Жооп. туура эмес. Туура эмес. Түкүрүптүм, Түкүргөнгө окшойсуз. Макул, туура. Кийинки суроо. Аялыңызга билдирбей телефонун текшересизби? Жок. Бизде үй бүлөбүздө эч качан мен келинчегимдин телефон кармабайм, ал меникин кармабайт. Себеби бизде үй бүлөдө сөзсүз ишеним болуш керек. Азыр ошону текшерели. Ооба. Сама мырза аялынын телефонун текшереби же текшербейби? Кеттик. Мен да детектор текшерем. Базар жок. Мына ачык айкын бардыгы. Детектор туура иштейт экен. Бирок чын эле текшербейсизби? Жок, бизде андай жок, чындыгында жок. Себеби кээ бир эле досторубуз эле айтып калат, соткалар тиңдемде тамаша иретинде деле айтып калышат, бирок билбейм, кээ бир кишинде, кээ бир адамдардын ушундай сүйлөгөндөрү, мен ошондо ойлоп коем да, ар бир үй бүлөдө өзүнчө мыйзам бар экен депчи. Бизде мисалы келинчегимдин өзүнүн функциясы бар. Мен ашканага кирип, только тамактанып чыгам. Тамак жазабайсыз? Каякта тамак эмес, тарелка баягындай эмне эле, жумуртка куурганда сковородка тяп, даже билбейм. Өткөндө мисалы чай чейин деп заваркасын таппай койдум. Бизде ушундай жашоочу. Бирок кээркилерин мисалы кээрлерге ушундай күлкүлүү болот, бирок мен ашканага кирем, жеңең тамак жасап берет, тамактанып чыгып кетем. Ошондой эле коронун сыртындагы менин өзүмдүн инструменттерим бар, ал билбейт. Менин уруксатым жок, эчтеке бербейт. То есть менин инструменттериме тийбейт. Мен деле анын казан аяк, эмне кашык не дейсиңер, аларын билбейм. Өткөндө айтып атпаймынбы, чай чейин деп заваркасын таппай койдум. Чынында анан эми таппай койсоң чукулайсың, туурабы? Кой мейли деп көчөдөн ичип алайын деп чыгып кеттим ал үйдөн. Мен биринчи көрүп атам. Дагы. Кыздар менен мушташып көрдүңүз беле? Кудай устасын, жок. Жок. Биз мындайга ишенбейбиз. Азыр жашыңыз канчада кыска? Сурабай калыптырбызгы? 39 келди там көрсөм. Тии бакыр, чукап, 39. Ооба. Матипчи. Көргөн телегручи мен ойымча ойлойт болуш керек 25, 26 комплимент принимается. Акени экранды карап турганда деле сиз менен жашыраак көрүнөт экен. Сен азаматсың, Эмес. Эмесе, азыр бир аз жутуп көрөсүз? Көрөлү кандай болот экен. Саламатсыңар, урматтуу телегөрүүчүлөр, мен Арсен Султанов, конокто Сама мырза. Сиздики болгон жокпу?
Окшымай кетті. Гөйле тартыңыз, гөйле тартыңыз. Меники де ушундай болуп атат. Кандайсың? Мен сіздің балаңыз қоштайын. Сама мырза, айтсаңыз, эмнеден улам бизнеске келдиңиз? Мен бизнеске көптөн бери эле келгим келип жүргөн. Бирок тилекке каршы 7 жыл болду бизнес. Сама мырза, айтсаңыз, кандай машина айдайсыз? Менин машинам жөп-жөнөкөй эле. X. X. Үндөрүм башкача болуп кетти го. Чын эле ушундай экен. Эмесе, азыр жаңыл матч, биринчи көбөлө жутуп алыңыз. Көбөлө тартыңыз. Кеттик. Асманда жылдыз көппү, жерде кыргыз көппү. Жылдыз кыргыздар жылдыздар бар. Жылдыздын жары кыргызга тиет, кыргыздын жары жылдызга тиет. Кыргыз жылдызы өсөт, жылдыз кыргызга келет. Мыкты. Эмесе, мага экен. Базардагы баланын бети кара баланын эти кана. Базардагы баланы көргөм жана, бети кара жолдугу кайда деген экен. Базардагы баланын бети кара баланын эти гана. Кетип калды. Меники бар. Эми, мындай болуп көрбөйлү. Азыр бизде дагы бир шар калды. Ошону буну учурсаңыз болот. Учурум келбей атат эле. Сиз мас болуп калган жоксузбу? Азыр бизде дагы бир шар бар. Ошону балким үйлөп сиз ырдап көрөсүз. Мындай жөн. Хорошо. Анда эмесе, бизге азыр кийинки шарды берсе, Аны көбүрөөк жутуп турган ырдаш керек. көбүрөөк жутуш керек экен. Эффект берилет. Азыр жутуп көрсөңүз болот. Калганын. Мынакей. Көбүрөөк келдим. Сен мырза бул жагын кармап турушуңуз керек экен. Ооба, сөз. Буну Кеттик. кармап турайбы? Ооба, жок. Биринчи жутуп алайын аны ырдайбыз, Ооба, кеттик. Ак булутту аралап, ай баратат. Ак кубу, стоп. Дагы. Улан сол азыр. Акку болуп көлдөгү, жай баратат. Ата албайсың. Азыр. Ата албайсың аккуну оңой менен.